Ошондой эле президент Садыр Жапаров бүгүн Балыкчы шаарындагы модулдук үйлөрдү чыгаруучу заманбап ишкананын ишмердүүлүгү менен таанышты. Мамлекет башчыга ишкананын өкүлдөрү курулушунда күйбөгөн, жылуулукту үнөмдөөчү жана экологиялык жактан таза материалдар колдонулган модулдук үйлөрдүн артыкчылыктары тууралуу маалымат беришти. Белгилүү бир технология боюнча жасалган имарат 9 балдан ашык сейсмикалык жүктөрдү көтөрө алат. Модулдар керектүү коммуникацияларды жана ички жасалгаларды камтыйт. Мындай үйлөрдүн баасы ачкычка тапшыруу базардагыдан бир топ эле төмөн. Ишкананын кубаттуулугу өндүрүлгөн тетиктерди экспорттоого да мүмкүндүк берет. Президент Садыр Жапаров ишкананын аймагын жана өндүрүш линияларын көрүп чыкты. Мамлекет башчысы мындай практикалык жана арзан турак жайларды өлкөнүн бардык аймактарында, анын ичинде жетүүгө кыйын аймактарда каалаган мезгилде тезирээк курууга болоорун белгиледи. Модулдук үйлөр ротация менен республиканын башка аймактарына которулган райондордун акимдери, судьялары жана башка мамлекеттик кызматкерлер үчүн кызматтык турак жай катары пайдалануу пландаштырылууда.